Assalamu alaikum dostlar. Barыңыздарга Чикаго шаарынан жалынды салам. Бүгүн 24 февраль. Бул жакта Орто Азия мамлекеттеринин ортосундагы бизнесмендердин биригүүсү, чогулушу, бизнес экспо болуп атат. Мыякта жанымда Рушанбек мырза турат. Ушул кезүү күнү бизнесмендердин чогулушун сиз деген уюштуруп турсуз. Кандай турасыз? Жакшысызбы? Оюңуз менен бөлүшүп, кандай оорчулук болду бизнесмендерди чогултканга? Саламатсыздарбы? Бүгүн аябай толкунданып турабыз. Орто Азиядан Кыргызстан, Казакстан, Өзбекстан аябай активный катышып берди. Тажикстан менен Түркмөнстан бир аз пассив болду. Кудай буйрса кийинкисинде аларды да кошобуз. 60тан ашуу компаниялар кошулду бүгүн. 3 чоң коомдун биригиши, 5 болобуз жакында. Бир 500дөн ашуу адам келди. Аябай толкунданып, ушундай бириктиргенибизге, бул бириккенибизге коомдордун себеп болгонуна биз рахмат айткыбыз келет. Кыргыз комьюнити центр, Өзбек центр, Казак центр баарынын президенттерине, коомду башкаргандарга рахмат айтабыз. Чикаго тегерегинде жана Америкада жүргөн биздин бардык инфлюенсерлер, байкелер, Алмазбек сизге окшогон байкелер бизди колдоп, ушуну жакындарына айткандыгы үчүн көп адамдар келди деп ойлоймун. Рахмат, ошол. Абдан чоң рахмат. Мен билишимче биринчи жолу болот, Чикаго шаарында Орто Азия мамлекеттеринин бизнесмендери биринчи жолу чогулуп атат. Эми Кудай буйрса, эмдиги жылы, аркы жылы 25-26 жылдардагы уюштурасыздар да? Кудай буйрса, бизде Америкада эң чоң бизнес экспо жери бул Макорн центр. Чикагодо жайгашкан. Кудай буйрса, кийинки жыл болбосо деле 3 жылдын ичинде ошол жерди толтуруш ниетибиз бар. Ал не дегенди? Бүгүн 60 адам келген болсо биз 600 бизнеске чыгарышыбыз керек ал жерде алышыбыз үчүн. Бир гана нөл кош оңой кыйын болбосо керек. Бардык коомдон ушуну күтөбүз. Бизнестер өркүндөшүн каалайбыз. Акча кылышын каалайбыз. Биздин жердештерибиз, Орто Азиялыктарыбыз, бардык бизнестер менен биргеликте Америкада биз бир күн өзүбүздүн Орто Азиянын лобби системасын куруп, Кыргызстанда, Орто Азияда зыян келтирип аткан маалга бул жердеги биздин лобби системабыз ошо сөз ээси болушун каалайбыз. Бир гана бизнес менен эмес, биздин коомду өзүбүздү угузала турган бир бирикме курсак, ошо менен көптөгөн иштерди биригип аткарабыз деген үмүттөмүн. Сизге абдан чоң рахмат. Мен дагы бул жактан келип, көрүп, биз мурда деген Чикагода өзүбүз жашап, көрүп, жүрсөк дагы билбеген бизнестер менен бияктан тааныштык. Мен абдан сүйүнгөнүм Кыргызстандан келген жигиттер трак мектебин ачыптыр. Мурда билген эмеспиз, бул жактан көрүп алып абдан сүйүнүп атабыз. Уюштурганыңыздар үчүн абдан чоң рахмат. Сиздерге ийгилик каалайбыз. Өзүңүзгө лично бекем ден соолук каалайбыз. Ар дайым жакшылык менен жолугуп жүрөлү. Ушундай бизнесмендерди бириктирип, жакшы иштериңиздерди кылып жүрөңүздөр. Assalamu alaikum. Кандайсыз? Бул жакта дагы бизден жакшы көргөн энебиз Мирлан жүрөт. Мен сизге тамак алып берип коюйн, ардыңызда турса тартып атасыз го? Жок, эчтек болбойт эми. Нормально. Сизге тамак алып берип. Кичинекей кызыбыз. Кичинекей кызым айым. Кичинекей кызыңар дагы түшүп жүрөт да. Мен ошон үчүн тартып атам да. Бул сүрөткө эмеге видеолорго көп жолу түшкөн да. Ооба. Биздин алтын кызыбыз. Жакшысызбы? Жакшы. Чоң рахмат. Бүгүн Центральный Азиядагы жалпы ишкерлер чогулуп бүгүн бизнес экспо болуп атат, аябай сонун болуп атат. Жалпы ишкерлер чогулуп, ишкерликке кызыккандар чогулуп чыкса, сонун маанай болуп атат. Бул жакта тамак аш, ичинде бизнес форумдар, пикир алмашуу, информация алмашуу менен биргеликте. Мындай айтканда ишкерлердин баары чогулуп бир багытка биригүү тууралуу биригүү болуп атат. Эң сонун. Буюрса ийгилигине жетип калат деп ишенебиз. Эми бул биринчи болот, дагы жыл сайын ушундай болуп турса эң сонун болот, Албетте. Алтын кыз. Саламатсызбы? Кандайсыңар?